оорунун экинчи толкуну күчөп атат. Тпө, анын бетин ары кылсын. Бирок ооруп калдыңар дейлик. Эмне кылышты билесиңерби? Антибиотиктерди өзүңөр каалагандай иче бербегилечи. Сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлү менен гана ичиш керек. Көрүнгөн адамдан укканыңарды жасай бербей. Мындай өзүңөрдүн дарыгериңерге, поликлиникага кайрылсаңар, ошолор бүт баарын айтып берет. Болбоду дегенде 118ге чалсаңар, оорудум, анан биягым ооруп, чалдырап калдым деп жата бербей, кичине таза абага чык, кичине сейилдеп бас, суюктуктан көбүрөөк ич керек деп дарыгер айтып атпайбы? Опра. Баса, эң маанилүү нерсе дем алуу көнүгүүсүн жасап туруш керек. Андан башка деле көнүгүүлөр. 1, 2, 3, 4. Ушул жөнөкөй эле көнүгүүлөр жасабайбыз. Анан өзүбүздү дарылап, өпкө болбой калгандан кийин анан кыкеңде эмне кылабыз? Дарыгерге болбой калдым деп ыйлап барабыз аны. Анда эмне? Анда уже поздно болуп калат. Андан көрөкчө оору башталаарда биринчи барып көрүнүш керек дарыгерге. Оорубагыла чей. Чын. Чао, аман болгула.